Эмнеге төлөдүңүз? Анализ тапшырганы. Мына 40 чыга элек балага 555 сом төлөп атат. Урматтуу министр, көрүп атасыңарбы муну? Тыгын создавать этип турушат. Бул жакта шыкылдатып, моунту акчаларını алып атат. Бул эмне деген беспредел? 1 жашка чыга элек балдар. Биз 6 жашты коелу, 1 жашка чыга элек балдар мына кассада очередте турат. Эми урматтуу министрчилер мына ушул маселени чечишиңер керек, да? Жок, азыр берип коюңуздар. Сиздер кара рахмат карындашым. Сиз канча бердиңиз? Азыр 5000 бердим, өткөндө немеге деп 1000 сом алган. Кайсы бараска бердиңиз жүрүңүз? Маматке бердим. Маматке кайсы? Операция. Омат жок. Омат какта? Омат алапа сору айла кетти. Кандай айла кеткен? Азыр берип атсың. Келип анан кийин кетсе керек. Неге? Кадимкидей эле аракет кылып атышат. Фомстун Кыргызстан боюнча жетекчиси катары мамлекеттик кепилдик программасын ишке ашырган мекеме катары сиз ушу көрөрмандарга, кыргызстандыктарга мындай экранга айтсаңыз, анын направлениясы барбы, жокпу, мындай? Жок. Кандай болбосун акысыз экендигине кепилдик бересизби? Ооба. Мыйзам боюнча айтып атпаймынбы, кепилдик берем деп. Мамлекеттик кепилдик программасында 6 жашка чейинки балдардан акча алынат деген Неме жок? Берене барбы? Жок. Направление жок болсо? Жок. Айласы 6 кеткен жарандар абдан көп кайрылды. Бүгүн биз ушул акыбалды көргөнү Азыр бул нааразы болуп аткансыз. Мына блогерге кошулуп туруп, мына Фомстун начальниги кече күнү неме кылып атат, бесплатный деп айтып ийип атат. Вот анда муну приказды ким чыгарган, ким берген буну пресс-курантарды, ушуну бизге тактап берсеңиздер. Платный болсо платный, бесплатный болсо бесплатный. Биз дагы мындай тынч иштебиз келет. Азыр эми келген эле тебелеп, каралап, уруш талаш күндүгө. Ачыгын айтканда иштебиз келбей калды мына жаштар. Ошол чөнтөккө кетип атат деп айтканы бизди капа кылган үчүн видео обращение прямой эфирге чыгып, же дебатка чыгып, немеде Фомста кепилдиктерди чыгарган адамдар, алардын бардыгы дебатка чыгып туруп, элге туура маалымат жеткизип, врачтардын баары эле жегиче эмес, алардын арасында дагы таза ак көңүлү менен иштеп аткандар бар экенин айтып койсо деген талап. Биздин иштегенибизден комиссиябыз көп. Ошол комиссия биз канча жылдардан бери иштеп атабыз ушуну. Ошол иштеп аткан нерсебизди бул бала бизди нөлгө түшүрүп атат бардыгын келип. Түшүнбөй туруп. Эгер түшүнсө рахмат деп айтат элек. Азыр 9 адамдан турган комиссия түздүк, комиссия иштеп могул жерде отурат. Азыр кирип карап койсоңуз да болот. Комиссия бирден чакырып бардыгын көрүп текшерип атат. Кайсы жакка төлөдүңүз? Канча жашта балаңыз?